Ар бир бала конституциялык укугу бул үйдүн жанында кире турган мектепке укугу бар экен да. Биз эмне үчүн өзүбүздүн участокто жашап туруп балдарыбызды окута албайбыз? Башка жактан келип окуу ачат. Алардын өздөрүнүн мектептери бар да ошондой эле. Ошол жактан окушсун. Никакой итог нет. В министерство пошли, в управление пошли. Где только не были. Заходили. К заучу я дважды заходила. Ошентип месталарды сатып алышып. Ошентип месталарды сатып алышкандар көп болуп атат. Байсаловго жаздык. Атыр Болотбековна жаздык. Этот жок, реакция жок. Реакция жок. Бишкекте бир канча ата-энелер биринчи класска кирчүү балдарын үйүнүн жанындагы мектепке киргизе албай, кыйналып жатышканын поликлиникага билдиришти. Ата-энелердин айтымында каттоосу жана тийиштүү бардык документтери болсо деле, алар жашаган райондогу мектеп орун жок деп балдарды биринчи класска кабыл алуудан баш тартып жатат. Балдарыбызды мектепке киргизе албай атабыз. Биз канча 2017-жылдан бери жашайм бул эмеде. Негизи 82-жылдан бери жашайм. Бирок жаңы көчүп келгеним ушул районго 2017-жылдан бери. Ушул мектептен кыз чоң балдарым окуп кеткен. Анан бул неберем 2-чи класста окуйт. Бул 2-чи неберем 1-чи класска киргизе албай атам мынакей. Ушул эле пропискам менен, ушул эле документтер менен медициналык эме камсыздайт бизди. Эмнеге мен мектепке баламды киргизе албайм? Канча чуркадым, мына 1-чи турунда барып очередке турсам, баягы родственный связь жок деп калды. Сбой эме сети болуп кетти да. Аны пока оңдоп келгичекте документтерибиз уже полный болуп калды. Ошо менен кирбей калдык. Анан баягы центр образованияга барсак, 2-чи турду күткүлө деди. 2-чи турдун көчөнү күтсөк, вообще эле место бербептир. Бул кандай болот эми? Каяка алып барам? Башка мектептер өзүңөрдүн участоктоңар 70-чи гимназия ошака турасыңар деп албай атат бизди. Ошо орун жок даже мектепте. Бирок негизи сиз ошол мектепке ката башыңыз керек да, ошол мектептин эмесине калышым керек. Пропискам ошо жерде. 1-чи неберем ошол жакта окуйт. Бул 2-чисин менен каяка алып барам? Мен биздин өзүбүздүн эмебизге туура келбей атат да. Бирөөнү тияка ташыймбы, бирөөнү бияка ташыймбы, экөө чогуу бир жерде окуса деген ой. Мектептен эмне деп атышат? Орун жок. Орун жок мынакей, орун жок. Кайда барсаңар анда баргыла деп. Балдар окуй калабы? Кандай болот ошол? Бизге кайрылган ата-энелер Бишкектин 1-Май районунда жашайт. Атаган районго караган номер 70-чи мектепке ата-энелер балдарын 11-апрелде башталган электрондук каттоо учурунда электрондук каттоо системасы иштебей калып, каттата алышкан эмес. Кийинчерээк система калыбына келтирилгенде атаган мектепте орун жок болуп калган. Биздер эмне бог үйдө турабыз. Ошо напротив эле чыккандай эле мыякта 70-чи школа. Балам ушу Нальбойдо окуду ошол жакта элечи. Иногда өзү барып эле кетчү. Мына меники новорожденный бала чыга албайм такыр. Эмчек жаңы төрөп үйдө отуруп жүргөндө өзү эле жүгүрүп эле кетчү. Эми ошондой эле болуп калды. Электронный очередь башталганда эле сбой болуп кечке түшкү саат 1ге жери сбой болду. Араң дегенде кирсек, нет родственной связи деп турулду да. Эми ал иненен мен илгертен бери эле колдонуп эле жүрдүм. Медицинага катталып эле жүрчүмүн. Анан барып соңку барып мен айткече эле уже место жок. Заявление барып жаздык, бүт жакка барып кайрылдык. Болбой койду такыр. Эми мектеп алыс жакка барайын десем, эмчекте балам менен эч жакка чыга албаймын. Күнүгө ким таскайт этет аны? Ошондой болот меники деле. Сергейлерди ушул мектепте үйгө жакын. Ушул мектеп ооба. 13-кө эмет кайрылайын десем, аякта да место жок. 2-чи этапты күтүп кайра кирип көрөйүн десем, вообще место жок. Берген жок место. 13-тө да берген жок, буга да берген жок. Сиздин дагы бардык документтериңиз бар э? Документтериңиз бар, пропискаңыз. Баланы деле пропискага тургузуп койгонбуз. Ушул мектепке карайбыз. Ушул мектепке карайбыз. Ушул участканын эмесине карайбыз, поликлиникабыз баары тейлейт. Анан эле мектеп тейлебей калды бизде. Бирок ата-энелердин айтымында үйлөрүнө жакын болгон бул номер 70-чи мектеп өзүнүн аймагында жашаган балдарды кабыл албастан, алыскы конушта жашаган ата-энелердин балдарын акчага каттап, орундарын толтуруп салган. Бирок ата-энелер анын далилдерин бере алышкан жок. Ар бир бала конституциялык укугу бул үйдүн жанында кире турган мектепке укугу бар экен да. Анын безопасности, во-первых, өзү кирип чыгып, эртең 1-чи класста ашыбыз, 2-чи класстан өзү жүгүрүп кирип чыкканычы. Анан экинчи себептен ар бир баланын ата-энеси ар бир баланы башка мектепке ташыса убакыт
жумуштар бар. Жумушка кетип атып, баарын бир жерге таштап, бир жерден алып кетиш бизге ыңгайлуу да. Анан даже аудиозапистер бар, что $300 алып, баланы школго взнос катары башка жактан, башка участкадан алып аткандарычы. Анын баардыгын ошо изилдөө жүргүзүп өзүм дагы канча жүгүрдүм. Эч күтүп тургула деген сөздөн башканы укпай атабыз да. Мектепке айтып атасыздар, ушул акча алып киргизип аткан турбайсыңарбы? Кирдим мен, заочно деле кирдим. Ушундай взносту деле берейин дедим. Ошо эл катары мейли участкада жашап туруп мен өзүм алып кирдим. Ой, биз каяктагы сөздү айтып атасыздар. Андай эч кандай болгон эмес деп 2 күн кирдим. 5 жолу барып директоруна 5 жолу кире албай калдым. Приемного киргизбеди охранник. Заочно 2 жолу кирдим, аны да араң кирдим. Кирсем, силер болбогон эле сөздү айтып атасыңар, биз не решаем деп, конечно, айтканын эч ким айтпайт да, прямо аппак болот. Центр образования барсак, мы тоже не решаем, бизде эч кандай айтат жок дейт. Министерство образованияга чейин бардым, 2 жолу бардым. Барсам, министерствода биз чечпейбиз, инфоком чечет дейт. Ал жака бардым. Мындай футболятта бир жактан тиги жакка ошентип жүрүп, муну менен мен 3 айдан бери жүгүрүп жүрөм да. Ата-энелер 3 айдан бери бул көйгөйгө байланыштуу министрликке, ошондой эле шаардык билим берүү башкармалыгына да кайрылышкан. Бирок ата-энелердин айтымында тийиштүү органдар мектеп чечет деп, аларды мектепке жөнөтө беришкен. Мындан улам биз ата-энелер менен биргеликте атаган номер 70 мектепке барып көрдүк. Бирок мектепке барганыбызда директор менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Катчысы гана чыгып, мектеп бул маселени чечпээрин айтты. Электронная регистрация началась 11 апреля. Первый этап по микроучастку. Мы к этому, еще раз говорю, школа не имеет к этому отношения. Вот смотрите, они живут сколько лет? Все мне главалось. Это электронная регистрация. Без мектеп ага эч биринчи класска киргендердин бүт баары новостройкадан келгендер, жолмастыктан келгендер. $300 взнос деп кире атышпайбы? Может, там они платят. Посредниктер менден 50 миң сурап атышат, 50 миң. Посредниктер 60 миң. Өзүбүздөн сурап атат. Балдарыбыз окуп, классный руководителдер аркасы сүйлөшүп берем деп атат. Эми бул жака барып жаловаться этпейсиңерби? Ал жака деле Азыр место жок койду. Место жок. Барата журналисттер чакырдык. Эмнеге место ушул райондогулар эле катталдыбы? Первый этап микроучасток боюнча, да? Почему не предупреждаете, что записываете? Мы имеем право. Нет, надо предупреждать о том, что вы записываете. Нет, мы имеем право, потому что здесь уже общественный интерес. Все, я не буду отвечать. А почему? Можете вызвать? Женя, а ну Викторовну пригласите. Пригласите, мы 3 месяца бегаем, 3 месяца. С 11 апреля технический сбой был. Мы не могли зарегистрировать. Мектептен жооп ала албаган ата-энелер менен чогуу Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгына да бардык. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы болсо, ата-энелер үйүнүн жанындагы мектепке балдарын каттай албай жатса, башка райондогу бош орундуу мектептерден балдарын окутууну сунуштады. В управление. Сделайте нам квоту по микроучастку. Другая школа никак. Вот. На законном основании сделайте вот квоту нашим детям. Я же вам сейчас объяснил же. Сейчас мы ничего сделать не сможем. Сейчас единственный вариант это написать нам заявление. Уже было написано вот со стороны одной мамы точно. Мы делаем анализ этого заявления, и в августе месяце, если будет определен какой-то механизм, будут уведомлены и сообщены родители. Сейчас они должны будут искать другую школу? Сейчас по данному положению другая близлежащая школа. Близлежащая школа 13-я, я вас не буду обманывать, она тоже заполнена. 28-я, она тоже заполнена. Сейчас ближайшая школа это 8-я школа, по-моему, там места есть, это на Молодой гвардии, далековато, честно скажу. Но сейчас по нынешнему положению такая норма. Почему такая вот проблема происходит? Почему? Потому что у нас проектная мощность школ 75 тысяч, нехватка школ? А обучается 177 тысяч, вот как вы думаете? Вот почему. Большая проблема у нас то, что наши же граждане, мы с вами своевременно не делаем прописку, своевременно не становимся на учет в органах местного самоуправления. Это наша проблема. Может быть, не ваша личная, но нашего общества это проблема.
Мы покупаем дом, живем, мы покупаем дома без документов, которые еще не введены в эксплуатацию, там невозможно прописаться. Например, вот в чем проблема. Моя ситуация, чья вина теперь? Вот ребенок ИНН был, у нас дом стоит, я там прописана. А ИНН я медициналық каттоого кирчимин, баламдын фамилиясы чыкчы, родственный связь был. А когда электронный очередь келгенде нет родственной связи, он не является вашим сыном. Это функция ГРС. Это функция ГРС. Я не могу комментировать, почему это произошло, почему у вас потерялась родственная связь. Я не могу сказать это. Ал эми билим берүү министрлик дагы ата-энелер башка мектеп издеши керек деп жооп берди. Сейчас в нынешней ситуации выход только выбор другой близлежащей школы. Жок, эми мындай да башка мектепти караш керек. Ылайыктуу болсо ошол жакка катталып бериш керек. Андан кийин ошо август болобу, кайсы болот, ошол убакта город мониторинг жүргүзөбүз деп атсаң да жүргүзөт. Анан эгер квота кошулуп калган болсо, анда деген ошол эле личный кабинет родителядан поменять школу деген функция кошулган экинчи этапта. Ошол жактан ата-эне өзү эле алмаштырып койсо болот да. Бирок мыйзам боюнча бала өзүнө жакын жашаган мектептен билим алыш керек да, туурабы? Туура, ошол үчүн биринчи этап толугу менен юридикалык жашаган жери менен квот берилген, убакыт берилген. Анан эгерде кандайдыр бир себептерден каттай албай калса, анан ал мектепте орун жок болсо, алар эми августта болбойбу, аны билбейм, аны управление образования чечет. Ага чейин ошо башка мектепти ылайыкташтырып караш керек. Ата-энелер бул көйгөй менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго жана акыйкатчы Атыр Абдрахматовага кат аркылуу далай кайрылуу жасашкан. Бирок алар тараптан да жооп азырынча боло элек. Балдарын үйүнүн жанында мектепке киргизе албай жаткан ата-энелер учурда абдан көп. Биздин маалыматтар боюнча 1-Май районунда эле 50дөй ата-эне балдарын жакынкы мектепке каттата албай ора тартып жүрүшөт. Адистердин пикиринде мындай көйгөйдүн келип чыгышына өлкө боюнча айрыкча Бишкекте мектеп жана бала бакчалардын жетишсиздиги себеп болуп келет. Эркайым Мерикова, Инсан Бакиров, Поликлиника, Медиарейт программасы.